Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, кутман кечиңиздер менен. Биринчи радио Ново толкунда актуалдуу маек программасы. Микрофонда Сагынбек Абдыкалыков. Бүгүн Улуттук илимдер академиясына караштуу Энвер Гареев атындагы ботаникалык бак илим изилдөө институтунун ишмердиги тууралуу сөз болот. Ботаникалык бактын жамааты 1938-жылы уюштурулган. Ошол мезгилден бери Кыргызстанда өспөгөн бадал, дарак өсүмдүктөрүн, гүлдөрдү сырттан алып келип, аны изилдеп чыгат. Эгерде бизде өспөй турган болсо, аны анықтайт. Жергебиздин шартына, климатына ылайыкташып жашап кете турган болсо, республикага жайылтуу менен алектенет. Маселен, ботаникалык бактын жамааты бүгүнкү күндө өтө белгилүү болгон жабыз бойлуу мөмө жемиштерди Кыргызстанга жайылтуунун кажети жок деген тыянакка келген. Анткени бул өсүмдүк биздин жергебизде аз жылдар гана түшүн берүүгө жарактуу экен. Ботаникалык бак бүгүнкү күндө аймагын кайтарууга муктаж болуп жатат. Мына ушул маселе боюнча мамлекеттик колдоо керек. Биз илим изилдөө институтунун директорунун милдетин аткаруучу, география илимдеринин кандидаты Гүлайым Дөңбаева менен маектешип, жамааттын аткарып жаткан иштери, ийгиликтери, көйгөйлөрү тууралуу бир нече суроо узаттык. Биздин илимий институт 1938-жылы уюшулган. Илимий изилдөө институту деп 1964 жылы макамын алган. 96-жылы Энвер Гареев атындагы ботаникалык бак деп макам берилген. 38 жылдан бери негизги аткарып келе жаткан милдети бул Кыргызстанга өсүмдүктөрдү интродукциялоо жана акклиматизациялоо. Бул эмне деген? Бул сырттагы биздин Кыргызстанда кездешпеген бадал өсүмдүктөрүн, дарак өсүмдүктөрүн, гүлдөрдү алып келип бул жака акклиматизация кылып, белгилүү бир убакыттан кийин изилдөөлөр бүткөндөн кийин Кыргызстанга өсүү мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Ошол жөнүндө жыйынтыктарды берүү миссиясын аткарып келе жатат. Бүгүнкү күндө эле бул миссияны аткарып келе жатабыз. Жашылдандырууга, көрктөндүрүүгө дагы чоң салымын кошот. Себеби Кыргызстан тарыхында мына бүгүнкү күнү деле жашылдандырууга, көрктөндүрүүгө бизде кездешпеген, өспөгөн өсүмдүктөрдү алып келип тигип кооздоп жатышат. Бирок айрымдары биздин климаттык шартка көнбөй, кыйналып, өсө албай жоколуп да кетип жатат. Ошон үчүн биздин илимий изилдөө институтунун ушул багыттагы аткарган иш-чарасы өтө маанилүү деп эсептейм. Бирок акыркы 30 жылдын ичинде биздин институттун жасаган эмгектерине Кыргыз Республикасынын жетекчилик тарабынан деп деле айтайын, шаар бийлигинен деле мамлекеттик буйрутма болбогондон кийин биздин институтта чыгарылган селекция болуп жаңы чыккан мөмөлүү культуралар, гүлдөр, интродукциядан өткөн өсүмдүктөрдүн талабы суроо талабы жокко эсе болуп калган. Бирок ошого карабай биз баары бир өзүбүздүн ишибизди аткарып келдик. Жылда эмес, бир 4-5 жылдын ичинде бир атайын сунуштама китептерди чыгарабыз. Анын ичинде ушул биздин ботаникалык бактагы интродукциядан өткөн, изилдөөдөн өткөн өсүмдүктөрдүн тизмеси кирет. Кыргызстанга жашылдандырууга, көрктөндүрүүгө, багбанчылыкка, мөмөлүү бактарды, дары чөптөрдү райондоштуруу боюнча кандай кылып тиксе болот? Мына ошол толук маалымат ошондой китептердин ичинде жазылган. Акыркысы 2017-жылы чыккан. Ал китеп менен 2 китеп, бирөөсү бадал, дарак өсүмдүктөрү боюнча, экинчиси гүлдөр боюнча. Ошол китептер боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын алдындагы Жашыл Чарба муниципалдык ишканасы ошол китеп менен бүгүнкү күнү жашылдандырууга пайдаланып жатышат. Жакында эле алар менен дагы жолугушуу болду. Бүгүнкү күнү сууга суу тартыш болгондугуна байланыштуу кургакчылыкка туруктуу болгон жашылдандырууга өсүмдүктөрдү, бак дарактарды сунуштасаңар деп кайрылган экен. Мына бүгүнкү күнү биздин илимий изилдөө институтунун кызматкерлери ошол багытта өзүнүн ишин аткарып келе жатышат. Жакында ал сунуштаманы да беребиз. Гүлайым Чынбековна, мына бүгүнкү күндө эң бир маанилүү маселелердин бири ушу сиздер чыгарган сортторда. Сиздер кара өрүктүн сортторун чыгарган экенсиздер, алманын сортторун чыгарган экенсиздер, алмурттун сортторун чыгарган экенсиздер. Бул өтө маанилүү. Эми ушуну биздин багбандар өздөрүнүн айдоо жерлеринде тигип пайдаланып, продукция өндүрүп атышабы? Bizde жалпы чыккан ботаникалык бактын тарыхындагы чыккан бир топ сорттор, мөмөлүү бактардын сорттору чыккан, ага автордук көйлүктөр да алынган. Бүгүнкү күнү патент алуунун үстүндө иштеп жатышат биздин кызматкерлер. Кеңири биз ал көчөттөрдү тараттык, бирок мисалы түштүктө, ысык өлчүй регионунда бизден чыккан көчөттөрдү алып тигишип, түшүмүн алып жатышат. Анын үстүндө дагы бир коркунуч бар, автордук көйлүгүн да алыш керек, анын патентин да алыш керек. Биздин
селекционерлердин айтымы боюнча айрым сорттор аты жок болуп чет өлкөгө дагы чыгып кетип атат да. Биз мисалы Гореевдин, Солдатовдун, Шаршееванын, Криворучканын сорттор чыкканда мына ошолордун аттары айтылбай башка ат коюлуп сорттор чыгып кетти деген да коркунучтар туруп атат. Ошондуктан өндүрүштүк питомник кылып биз көчөттөрдү тигип кеңири жайылтууга бүгүн да шартыбыз болбой жатат. Биринчиден ошол патент алыш керек, экинчиден автордук патент алыш керек, экинчиден ошондой питомниктерди түзүш керек. Бирок ага карабастан биздин кызматкерлер түштүктө Ош областында мына 4 жылдан бери Агахан фонду менен биргеликте жергиликтүү багбанчыларды, фермерлерди ошол бак, мөмөлүү бактардын питомниктерин түзүү боюнча, аларды өстүрүү боюнча, ошол өсүмдүктөрдү, аларды суугаруу технологиялары боюнча кандай кылып өстүрүш керек, ошолор жөнүндө үйрөтүү курстарын өтүп келе жатышат. Жылына 4 жолу барат, окутуу курстарын өтөт. Ошол курстардын негизинде атайын фермерлер үчүн, багбанчылар үчүн китептер, эмгектер да чыккан. Аларды ошол барган сайын чыккандан кийин таратып келе жатышат. Дагы бир кызыктуу маалымат айтып кетиш керек. Бүгүнкү күнү ургалдуу багбанчылык багытында дагы айрым агрономдор иштеп келе жатышат. Бирок биздин адистердин айтымына караганда, алардын айтканына таянсак, ургалдуу багбанчылык биздин Кыргызстанга кереги жок. Себеби алар суугаруунун өзгөчө түрүн пайдаланыш керек. Экинчиден алар өтө көп түшүм берген бул 3-5 жыл экен. Андан кийин ал бакты толугу менен алып туруп кайрадан жаңыртыш керек. Ооба, түшүмдүүлүгү көп берет. Кыска убакыттын ичинде кирешени көп бериши мүмкүн багбанчыга. Бирок ал атайын жумушту, атайын каражатты, суугаруунун атайын түрүн талап кылат. Анан атайын билимди дагы талап кылат. Кээ бир жаңылыктарын эле көрсөтүп калат го, кээ бир багбанчылар ушундай кылып иштедик элек, бирок түшүм албай калдык деп кейип калган учурларын көрсөтүп калышат. Бул ошо атайын даярдык керек. Биздин шартта бийик бойлуу, союз мезгилинде эле өстүргөн бийик бойлуу бактарды, мөмөлүү бактарды тигиш керек деп сунуштап келе жатышат. Бул жерден суроо пайда болот да, мына алма негизинен 3кө бөлүнөт экен да, бою боюнча алганда. Жанагындай жапыз бойлуу, орто жапыз бойлуу, анан бийик бойлуу. Эми айрым адамдар ошо орто жапыз бойлууну сунуштап атышат да. Бул баягы ардан бери дегендей сөз да. Мунун тамыры дагы бекемирээк болот экен, анан баягы түшүм берүү мөөнөтү дагы көбүрөөк болот экен. Ушул жөнүндө эмне сөз болду? Биздин адистер ошол орто бойлуу көчөттөр менен да иштешет, бирок жапыз бойлууларды сунуштабайт. Бийик бойлуу, анан кийин орто бойлууларды сунушташат. Бирок негизги басым кылганы бул бийик бойлуулар. Себеби анын тамыры терең кетет, кургакчылыкка, суу жетишпегенге туруктуу, мөмөнү дагы туруктуу, көп жылга чейин берет деп ошону сунуштап келишет. Мына бүгүнкү күндө өзгөчө көлдө жанагы бактериялык күйүк деген бир илдет пайда болду. Бул эми түшүмдүн далай пайызын алып койду, ансыз келгенси башка бактарга дагы жайылып атат. Бул өзгөчө алмуртка бат жабышат экен, анан алмурттан кийин тегерегиндегилерге көбүрөөк жабышып атат. Мына сиздер ушуну жоюу боюнча аракет кылган экенсиздер, бул кандай натыйжа берди? Бул оору биздин Кыргызстандын ичине сырттан келди. Келген жана фитосанитариялык карантинден жакшы өтпөй калдыбы? Ошол оору сырттан келип, бүгүнкү күнү көбүнчө ооругандар ошол сырттан келген көчөттөрдүн өздөрүн оорутуп атат. Биздин кызматкерлер, мөмөлүү бактардын лабораториясында иштеген кызматкерлер ошол бактериалдык күйүккө тиешелүү изилдөөлөр жүргүздү дагы. Ошол бактардын бактериалдык күйүккө туруктуулугу боюнча 4 категорияга бөлүп, ошол багытта изилдөөлөр жүргүзүшүп, бүгүнкү күнү натыйжасы чыкты. Анын ичине сорттор да белгилеп берген. Биринчи деңгээлдеги, экинчи, үчүнчү деңгээлде ошол ооруга туруктуу болгон могу сорттор деп. Бирок негизи бул ооруга чалдыккан бак дарыланбайт экен. Аны ошо толугу менен эле жок кылып күйгүзөт экен. Аны бүгүнкү күнү дарылоого мүмкүнчүлүк болбой жатат. Бирок ошондой болсо дагы биздин кызматкерлердин эмгеги бул элге ошол маалыматты жеткирүү, фермерлерге, багбанчыларга. Мисалы 2021 жыл апрель айында Айыл чарба министрлиги менен биргеликте Ысык көл областында атайын семинар уюштурулду. Область боюнча багбанчылар, фермерлер келип ушул оору жөнүндө толук маалымат алышып, кандай бактарды тигиш керек, жанагы 4 деңгээлге бөлүнүп атпайбы? Ошого байланыштуу кайсы бактар тигиш керек, райондор боюнча кайсы сортторду тигиш керек, эгерде ооруга чалдыгып кала турган болсо кандай жардам кылыш керек, кандай чара көрүш керек, эгерде такыр бакты сактоого мүмкүн эмес болсо анда эмне кылыш керек
керек деген суроолоруна жооп алышты. Бул багытта албетте Айыл чарба министрлигинин карантин, фитосанитариялык карантин департаменти иш алып барыш керек. Себеби көп оорулар сырттан келип атат. Мисалы, шаардын ичинде деле эмендер ооруп атпайбы? Ошолорго дагы жабышкан илдет бул дагы сырттан келген. Ал ооруга биздин жергиликтүү эмендер, ушул жерде интродукция болгон, ушул жерде өскөн эмендер аларга туруктуу экен. А сырттан келген көчөттөр туруктуу болбой жатат. Бул дагы чоң көйгөй. Мына сиз илдет жөнүндө айтып калдыңыз да, мына Кыргызстанда ушу өзгөчө Бишкек шаарында жана кара жагаачтарды жанагы мурутчан деген бир зыянкеч талкуулап атат да. Мүмкүн мында бир изилдеп көрөрсүздөр. Мүмкүн бир мында бир жакшы жолун табасыздар. Бул багытта энтомологдор иштеш керек. Биздин Кыргыз улуттук илимдер академиясынын алдында биология институту бар. Ошол институттун алдында токой изилдөө борбору бар. Ошол жерде иштеген энтомологдор, токойчулар негизги бааны ошолор бериш керек. Бүгүнкү күндө ошо Кыргызстанда кара өрүк өзгөчө бааланып атат да. Өзүңүз билип аткандырсыз, ошо кара өрүктөн как жасап, анан аны экспорттоп атышат. Монголияга, Японияга, Индияга, Россияга жана коңшулаш мамлекеттерге. Кыргызстанда өндүрүлгөн кара өрүк бул өзүнүн сапаты жагынан айырмаланды. Ушуга ылайыктуу сорт чыгарып көрдүңүздөрбү? Бизде кара өрүктүн 18 сорту чыккан. Ботсаттын ботаникалык бактын тарыхында алардын чыгарылган жаңы сорттору ооруга, сактоого, суукка, кургакчылыкка деп өздөрүнүн атайын мүнөздөмөлөрү бар. Ошого ылайыктуу сорттор чыгарылган. Биздин сорттор негизинен даамдуулугу менен, суукка туруктуулугу менен, ыракы узак аралыкка ташып кетүүгө, ысык күндүн ысыгына чыдамдуу болгон сорттор чыгарылган. Эми даамы менен дагы айырмаланып атат. Патент алгандан кийин биз аларды кеңири дагы жайылтабыз. Бүгүнкү күнү деле анын көчөттөрү биздин ботаникалык бактан Кыргызстандын булуң бурчуна алып кетип атат. Билгендер маалымат каражаттарына чыккандан кийин, мисалы жакында эле Таластан бир аксакал келди. Мен Суперинфодон Албанов Нурландын интервьюсун угуп, ушул көчөттөр жөнүндө угуп, мен атайын ошол жактан келдим. Мен багбанчымын деп бир топ сандагы көчөт алып кетти. Ошондой эле окуя мисалы Ысык Көл областында алып кетти. Жалал Абад областына алып кетти. Жалал Абаддагы Аксыдагы өстүрүлгөн өрүк биздеги өрүктөн айырмаланат. Биздеги чыккан өрүктөрдүн өлчөмү дагы, көлөмү дагы чоңураак. Аксыныкы майдараак болот, мындай формасы да узунураак. Биздики мындай эттүү, анан ирик болот экен. Анан мына ошол анын үстүнө мисалы Россиянын Сибирь регионуна дагы ошол жака транспортировка туруктуу болуп атат. Ошол жака алып кетиш үчүн дагы как кылганда дагы өтө даамдуу, эттүү, анын салмагы да көбүрөөк болот экен. Ошон үчүн бизди билгендер, маалымат каражаттарын уккандар алып кетишип атат. Эми мына өзүңүздөрдө жакшы эле сорттор чыгарылат экен. Буюрса бул жакшы, бул сиздердин эмгегиңиздер. Эми ушуну дыйкандарга үйрөтүш керек да. Кара өрүктү өстүргөн бул иштин бир бөлүгү. Ал эми аны райондоштуруу бул эң бир маанилүү маселелердин бири да. Кайсы аймакка жайгаштырса, ушул натыйжалуу. Анан кантип өстүрүш керек? Ушуну багбандар билиши керек да. Союз мезгилинде бул багытта да абдан жакшы иш-чараларды алып барган да Айыл чарба министрлиги. Бүгүнкү күнү биздин сортторду чыгарып жатканда адистер райондорго ылайыкташтырышып өстүрүшөт дагы. Келген багбанчыга ошол бекеринен мен жана жогоруда айтып кеттим го, Талас, Ысык Көл, Жалал Абад деп. Ошол райондорго, областтарга ылайыктуу болгон сорттор сунушташат. Себеби бизде сорттордун мамлекеттик реестрде катталган сорттордун мүнөздөмөлөрү ар кандай, ошол областтарга жараша ошол сортторду дагы ошондой бөлүп беришет. Кандай кылып өстүрүш керек, кандай багыш керек, телефон контакттар менен алмашкандан кийин алар телефон аркылуу консультация алып турушат. Биз жылына 200гө жакын, 300гө чамалап калган консультацияларды берип турабыз. Себеби бул бир гана мөмөлүү бактар боюнча гана эмес, бак дарактарды, бадалдарды, дары чөптөрдү, гүлдөрдү дагы, көчөттөрдүн уруктарын алып кетишип тигишет. Ошол кандай кылып өстүрүш керек деп айым областка алып кетсе, телефон аркылуу консультациялар берип турат. Андан тышкары биздин мисалы 21-жылы область боюнча ошол мөмөлүү бактардын сыноо борборлору болгон экен убагында. Бүгүнкү күндө ошолордун абалдары кандай деп мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Анын негизги жетектөөчү адиси катары ушул биздин институтта иштеген Солдатов Игорь Васильевич менен Албанов Нурлан Сарыгулович Кыргызстан боюнча кыдырышып өздөрүнүн бааларын, эксперттик бааларын берип келишти. Андан тышкары Бишкек шаарында дагы парктардагы, сейил бактарда
ошол өсүмдүктөрдүн таксациясы боюнча, башкача айтканда, эмне өсүп атат, кандай бүгүнкү күндө абалы кандай, эгерде начар болсо эмне кылыш керек деген эксперттик жыйынтыгындагы биздин дендролог, адистер байма-бай берип келишет. Мына дарылык шөптөр жөнүндө айтып калдыңыз да, бүгүнкү күндө Кыргызстан ушу дарылык шөптөргө бай экен. Эгерде мурда ал тоодаган өсүп келген болсо, азыр жанагы агроишкерлер муну тоонун этегине түшүрүп, өздөрүнүн огоротунда тигип атышат. Бул эң маанилүү маселелердин бири болуп эсептелет. Анткени себеби булар экспорттолот. Эгерде мына ушул боюнча сиздер бир үйрөтүү иштерин жүргүзсөңүздөр аябай жакшы болор эле да. Ушул боюнча аракеттер барбы? Дары чөптөр боюнча биздин академияда химия жана фитоинтродукция институту иштейт. Биздин институтта эксперименталдык ботаника лабораториясынын кызматкерлери иштешет. Биздин институттагы өскөн дары өсүмдүктөрдүн санын, түрдүк санын айта турган болсом, бул 20дан ашык. Ошолор боюнча дагы изилдөөлөрүн жүргүзүп, биздин шартта кандай өсөт, биздин кайсыл ооруларга пайдалуу жактары бар. Мисалы, стевия медовая деген өсүмдүк бар, дары өсүмдүгү. Ал кант диабети менен ооруган оорулууларга аябай пайдалуу экен. Ошон үчүн аны өстүрүш негизи кыйын экен. Бүгүнкү күнү биздин ошол лабораторияда стевияны дагы өстүрүшүп, аракет кылышып жатат. Аптекалар, дарыгерлер бизден экологиялык таза аймакта өсүп жатат деп, ушу калктуу пункттун алкагында деп, тоолуу эмес, калктуу пункттун алкагында деп бизден көп алып кетишет. Аны чийки зат катары алып кетишет. Маал менен телевиденияга, радиого чакырып турушат. Ошол дары өсүмдүктөр боюнча, дегеле мөмөлүү бактар боюнча деле, гүл, бадал, дарак өсүмдүктөрү боюнча маалымат каражаттарына телевиденияга, радиого, газетага чакырышып, интервью алышып, ошол пайдалуулугу жөнүндө, көйгөйлөрү жөнүндө, келечеги жөнүндө интервью беришет. Гүлайым Жынбековна, ушу ботаникалык бактын аймагында айгүл гүлү өсүп атат деп айтканыңызды укканда, мен аябай сүйүндүм да, чын мененчи. Мен ойлогом, бул Баткенде гана өсөт экен, башка жакта өспөйт экен депчи. Эми муну сиздер өстүрүп аткан экенсиздер. Муну көбөйтүү маселеси кандай болмокчу? Же көбөйтүүнүн кажети жокпу? Баткен областындагы өскөн айгүл гүлү бул эндемик. Ошол жерде пайда болгон, ошол жерде өсөт. Андан тышкары Тажикстанда, Иранда, Европанын айрым мамлекеттеринде дагы өсөт. Ал табигый өздөрүнүн өскөн мекени. Биздин ботаникалык бактын ичинде декоративдүү гүлдүү өсүмдүктөр лабораториясы бар. Мына ошол жерде айгүл гүлүн өстүрүп келе жатышат. Биз анын уругун чогултуп, көбөйтүп, сатууга дагы дайындап жатабыз. Андан тышкары биз аны айгүл гүлү жай өсөт экен. Өтө назик гүл. Анан жоготуп албасын үчүн бизде аны өстүргөнгө дагы көп убакыт кетти да. Ошол бүгүнкү күндөгү абалдан жетиш үчүн көп жыл талап кылынды. Ошон үчүн биз аны көп келген көрүүчүлөргө көрсөтпөйбүз. Аны жашыруун жерде өстүрөбүз. Бирок сүрөтүн, гүлдөгөн учурда сүрөтүн тартып, биздин өзүбүздүн сайтыбызга чыгарабыз, botanica.kg. Анан социалдык тармакта да баракчаларыбыз бар, ошол жака да чыгарабыз. Анын негизги максаты бүгүнкү күнү ошол айгүл гүлүнүн уругун чогултуп, көбөйтүп, анан элге сунуштоо, сатууга. Анан бул эми Баткенде гана өсөт деген түшүнүк бар да биздечи. Ал дегеле Кыргызстанда өсөбү? Кыргызстанда Баткен областынан башка табигый өспөйт. Эндемик өсүмдүк. Эгерде магазиндеринде сатылган болсо, ал ошол айгүл гүлүнүн бир топ формалары дагы бар. Биздин Баткендеги бул бир формасы болсо, магазиндерде сатылган айгүл гүлүнүн башка формалары. Дегеле анын бир топ формалары белгилүү. Дүйнө жүзүндө гүл челектерге тигип, элдерге сатууга сунушташып келе жатышат. Мына бүгүнкү күндө ушу селекционер окумуштууларга өзгөчө көңүл буруу керек экендигин турмуш өзү далилдеп атат да. Анткени мына селекционерлерге тийиштүү көңүл бурбагандыктан көпчүлүк айыл өсүмдүктөрүнүн уругун биз сырттан импорттоп алып атабыз. Ошондуктан сиздер ушу өзүңүздөргө карата мамиле кандай болуп атат? Сиздерге тийиштүү мамиле берилеби? Шарт түзүп берилип атабы иштегенге? Ушу жөнүндө айта кетсеңиз. Биздин ботаникалык бак эл аралык 5 уюмга мүчөбүз. BGCI деп коет, дүйнөлүк борбору Лондондо орун алган, Кью ботаникалык багында. Азия чөлкөмүндөгү ботаникалык бактардын ассоциациясына мүчөбүз, ал Кытайда орун алган. IPN деп коет, бул уруктарды сактоо боюнча эл аралык уюм, ал Шпицберген аралында орун алган. Мына ошолго мүчөбүз. СНГ мамлекетиндеги, мурданкы Союз мезгилиндеги мамлекеттердин дагы ассоциациясы бар, мына ошолго мүчөбүз. Биз статус бүгүнкү күнү биздики республикалык деп эсептелет. Ботаникалык бак өзгөчө корголуучу аймактардын категориясына киребиз. Ошол мыйзам менен дагы корголуп турабыз. Союз мезгилинде мамиле, каржылоо өтө
жогорку деңгээлде болгон ботаникалык бактын өсүп гүлдөөсү 60-70 80 жылдарга туура келген экен. Андан бери карчылоо толук кандуу болбогондон кийин биздин институттун, биздин бактын акыбалы начарлап кеткен. Бул жерде иштеген белгилүү илимпоздор жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө кетип калышкан, айрымдары айлык майнасы аз болгондугуна байланыштуу кетип калган. Бүгүнкү күнү бизде 64 киши эмгектенет, жалпы администрациянын кошкону дагы. Бирок азыркы иштеген адистер бул фанаттар өзүнүн ишин таштап кетпеген, ушул бардык кыйынчылыктарга чыдаган фанаттар иштеп келе жатат. Мисалы бүгүнкү күнү 80ге чыгып калган Солдатов Игорь Васильевич бул биздин институттун атын алып келе жаткан Гареев Энвер Закисьяновичтин окуучусу. Ошол киши эмгектенип келе жатат. 85ге чыгып калган белгилүү Кыргызстандагы дендролог бар Андрейченко Леонид Михайлович деген ошол эмгектенип келе жатат. Бул адамдар өзүнүн эмгегин таштап кете албай жатат. Себеби ошол жаштарга, орто жаштагы муунга, кийинки келген муунга өткөрүп берели десе айлык майнасы аз болгондугуна байланыштуу жаш адистер бизге келбей жатат. Ошол коркунучтуусун ошондо болуп атат. Кийинки келген муунга бере албай бул билимдин бардыгын өзүбүз алып кетебизби деген коркунучтар дагы бар да. Бүгүнкү күндөгү абал кейиштүү, защищенный статьи деп коет. Ошолорго гана бөлүнгөн каражат мамлекет тарабынан бөлүнүп атат. Биз республикалык бюджетке карайбыз. Техника алуу, аймакты тазалоо, сууга системасын оңдоп түзөө, деги эле башка коргоого алуусу, кароолчулардын ишмердүүлүгү, ошол чоң көйгөйлөр турат да. Бүгүнкү күнү ботаникалык бак негизи стратегиялык объекттин категориясына кирет. Ошол категорияга ылайык Ички иштер министрлигинин алдындагы ички күч түзүмү бизди коргоого алыш керек экен. Мен кат менен кайрылганда аларга бул жогорку кеңештин профилдик комитетинде чечим чыккан, коргоого алсын деген. Бирок ошол чечим бүгүнкү күнгө чейин аткарылбай жатат. Мен министрликке барганымда ГОВДдан райондук милиция бөлүктөрү карайт силерди деп эле айтып келе жатат, бирок алардын да бизден башка жумушу көп да. Бул жер толук кандуу коргоого ала албай жатат. А ошондой коргоо болбогондон кийин бул жерде бейчеки киргендер, үйү жок кишилер, бейбаш бала чака келип бул жерде көп кырсыктар дагы болуп жатат. Өрт коопсуздугу өтө курч болуп жатат. Себеби жай күнү келгенде кургаганы бир болсо, суу жок, экинчиси жанагындай пикник кылабыз деп ясалуучулар дагы бейчеки киришип, өрт койгон учурлар дагы көп катталып жатат. Биз ошол көйгөйдү чече албай жатабыз. Ошон үчүн биздин ботаникалык бак негизи айтышы мүмкүн жогорку жакта тургандар бул силер эптей албай жатсаңар анда буну шаарга эле берип койгула деп. Эгерде ошол маселе ошондой болуп чечилип кала турган болсо, шаардын карабаны карап кала турган болсо, анда биз көп эсе уттурабыз. Биринчиден биз эл аралык ботаникалык бактардын био ар түрдүүлүктү сактоо боюнча программасына чыгып калабыз. Шыр эле. Себеби шаардык ботаникалык бак менен мамлекеттик эл аралык ботаникалык бактар кызматташпайт. Биринчиден. Экинчиден бул жерде жанагындай селекциялык, илимий изилдөөчүлүк иштер жүргүзүлбөй калат. Интродукциялык иштер дагы изилдөөлөр жүргүзүлбөй калат. Себеби бул жерде көпчүлүк биздин бакты, ботаникалык бакты парк катары кабыл алышат дагы. Бул жерде эс алуучу жайлар, тамак, аш иче турган жайлар, балдар ойной турган жерлер болуш керек деп ошол программага багыттап калышат. А бирок шаар үчүн, эл үчүн бир гана материалдык жактан эс алуу гана эмес, руханий жактан дагы эс алыш керек. Шаар тургундары жөө баш керек, таза аба менен дем алыш керек. Бул жерде биздин ботаникалык бакка негизи эс алуучулар көп келишет. Жөн эле басышат, спортсмендер келишет, кыдырып жаңы маалымат алабыз дегендер келишет, студенттер, окуу жайлардан, мектептин окуучулары, чет өлкөлүк туристтер сири табигый жаратылыш деп көп кызыгып келишет. Биз ушул нерселерден дагы ажырап калабыз. Анда бул жерде балким такыр миссиясы бөлөк болуп калат. Бул жер парк болуп кала турган болсо, ботаникалык бактын территориясы Бишкек шаарында аянты көпөйлейт. Бирок бул жашыл шаардын жашыл өпкөсү да. А бүгүнкү күнү мамлекет башчыбыздын алдыбызга коюп жаткан маселелердин бири, эң биринчи кол койгон токтому дагы бул экологиялык абалды жакшыртуу деп эң биринчи токтом ошол болбоду беле. Бүгүнкү күнү жашыл шаар деген эл аралык программа кирип атат Бишкекке. Ондай чоң жашыл аянттар болбосо, бул жерде караган киши болбосо, жанагындай илимий изилдөөчүлүк иштерди аткарбаса, анда биз ботаникалык бактын баалуулугун жоготобуз. Ошон үчүн кайрылып кетет элем бул. Биз дагы деле иштегенге даярбыз. Болгону бизге ошол каражат, техника, анан иштей турган адистердин штатын көбөйтүп берүү жагы чечилсе абдан жакшы болмок. Андан тышкары коргоо маселесин жана айтып кеткен Ички иштер министрлигинин ички
табигый күч түзүмдөрү бизди коргоого ала турган болсо, анда бул жерде жанагындай адам өлгөн окуялар дагы бул жерде болбойт эле. Жол салган учурда кысуу башталат. Тазалык жагы келгенде ал жактан ар кандай кысуулар башталат. Бул жерге көп жолу кол салуулар да болгон, мисалы ветеринариялык лаборатория түзөбүз деген, стадион курабыз деген, бул жерде алып курулуш иштерин жүргүзүп, кабаттуу үйлөрдү салабыз деген маселелер коюлган. Келечекти ойлосок, келечек муундун жашоосун, ушул Бишкек шаарынын климатын, микроклиматын, деги эле жашоочулардын ден соолугун ойлой турган болсок, анда биздин ботаникалык бактын ушул жашыл аймагын аткарып жаткан миссиясын, алдына койгон милдеттерин аткарууга мамлекет тарабынан жардам берсе жакшы болмок. Себеби биздин жакынкы эле кошуналарды алайын, Казакстанда, Алматада, Астанада бар, анан областтык борборлордун бардыгында бар ботаникалык бактар. Бизде Кыргызстанда жападан жалгыз бир эле ушул ботаникалык бак бар, мамлекеттик. Нур-Султан шаарындагы жаңы ботаникалык бак 3 жылдын ичинде түзүлдү. Мамлекеттин каржылоосунун каржылык жардамы менен 7 заманбап лабораториясы бар, 107 гектарда чөлдө эле жаңы ботаникалык бакты уюштуруп койду. Эл үчүн, илим үчүн, келечек үчүн. Алматы шаарындагы ботаникалык бак биздин ботаникалык бактан 5 жаш улуу, биз эмки жылы 85ке чыксак, алар 90га чыгат. Ал ботаникалык бакты дагы мамлекеттик жеке кызматташтыктын негизинде фонд каржылап $16 миллион бөлүп ботаникалык бакты сонуңгу биретке келтирип койду. Тажикстандагы ботаникалык бакка президент өзү жардам кылат. Туркмениядагы ботаникалык бакка да ошондой. Мен биздин жакынкы кошуналарыбызды айтып атам, мен чет өлкөлүктөрдү айтпайм. Анан бардык бактарга кирүүгө акы төлөйт. Мисалы бизде бекер киришет, бактын ичине бекер кирет. Бирок эгерде биздин оранжерияга кирсе, эгерде экскурсия деп суранса, анда ага акы төлөнөт. Ал атайын бекитилген баа менен акы төлөп бухгалтерияга төгүшөт. Биздин жакынкы чет өлкөдө жана алыскы чет өлкөдө ботаникалык бактардын биз анализин жүргүзгөнбүз. Биздин сомго которгондо 150 сомдон 7-8 миң сомго чейин экен баасы. Бирок суроо бериши мүмкүн, алардын шарты жакшы да деп. Мага ошондой күнөө койгондой дагы болот да. Мына биз мисалы Алматага бардык, же болбосо тиги Тажикстанга бардык. Мен Лондондун Ботсадын көрдүм дагы, ботаникалык багын көрдүм. Ал жерде мына ушундай сонун, асилердики болсо мындай жаман деп мага ошондой күнөө катары коет. А мен айткым келет, ким тоскоолдук кылып атат? Биздин ботаникалык бакты ошол эл аралык ботаникалык бактардын деңгээлине чыгарууга. Бизге күнөө кылбай эле силер кылбай жатасыңар деп, тескерисинче мына каражат бөлүндү, аткаргыла. Милдетиңерди аткаргыла, жакшырткыла, кургула, шарт түзгүлө, элдердин келүүсүнө экскурсия кылууга, элдерди кабыл алууга шарт түзгүлө каражат бөлдүк. Аткарбасаңар анда жооп бересиңер десе, анда башка маселе. Каражатты бөлбөй туруп анан кийин аткарбай жатасыңар деп күнөө койгондо, мына ошол жагы өкүнчтүү, аянычтуу болуп атат да. Биз анысы деле аябай аракет кылып атабыз. Бирок биз дагы деле аракет кылып ошол эл үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылабыз деп аябай эмгектенип жатабыз. Бирок биздин күчүбүз жетпей жатат. Жакында эле ошо сиздерге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Едил Байсалов келди. Ушул маселе көтөрүлсө керек. Бул кызыктуу, анан бир жагынан коркунучтуу дагы маселе. Себеби бүгүнкү күнү шаардын мэриясына өткөрүп берүү жагы коюлуп жатат. Мен жогоруда айттым, эгерде ошондой маселе ишке аша турган болсо, анда биз көп жактан уттурабыз. Мамлекеттик эл аралык кызматташууда Кыргызстандын ичиндеги ботаникалык бак анда өзүнүн статусун жоготот. Жардам беребиз деп айтышты, жолу ушуда айтты, жардам кылабыз, илимий жагын сакташ керек, көтөрүш керек, силерге каржы маселесин да чечиш керек деп айтылды. Шаарга берилбейт, ал чыккан токтом туура эмес деп айтты. Бизде жолугушууда, бирок менин алдымда кагаз турат, ошол документте жазылып турат. 2022 жылдын 15 февралына чейин Горький көчөсүндө жана Акынбаев көчөсүндөгү ботаникалык бактарды мэриянын карамагына өткөрүү тууралуу өзүңөрдүн сунушуңарды бергиле деген документ алдымда жатат. Эгерде дагы ушундай маселе коюла турган болсо, анда билбейм анда кандай болуп чечилет, бирок негизи ботаникалык бактын статусун сакташ керек. Мамлекеттик статусун сакташ керек, каражат бөлүш керек. Тескерисинче бул жерде туристтер келе турган атайын бир точка кылыш керек. Бүгүнкү күндө ботаникалык бактын жамааты мөмө жемиштердин түшүмдүү сортторун чыгаруу менен алектенип жатат. Ушуну менен урматтуу радио угуучулар, актуалдуу маек программасы соңуна чыкты. Маектешибиз Энвер Гараев атындагы ботаникалык бак илим изилдөө институтунун директорунун милдетин аткаруучу, география илимдеринин кандидаты Гүлайым Дөңбаева болду. Берүүнү даярдап алып барган Сагынбек Абдыкалыков. Ободон кайрадан жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Эмгек элден, байлык жерден.